Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Дароо эле биздин конокторубуз менен тааныштырып кетели, анткени баарыбызга белгилүү болгондой эле бул жакта атмосферанын бардыгы коноктор бизге жаратмакчы. Эмесе мен оң тарабында бүгүн Эрлан Аттыкуров тамада мырзабызды тосуп алалы, кол чабыңар. Саламатсыздар. Эрлан мырза, тамада катары, профессионалдуу тамада катары айта кетиңизчи. Эң жакшы иш-чаранын ийгиликчилигинин ушул артыкчылыгы тууралуу айтыңыз. Деги эле ушул ийгиликтин ачкычы эмнеде? Ийгиликтин ачкычы эмне десем, эң биринчи пунктуальность, тойго эртерээк барып, той элери менен эртерээк барып жолугуп, кезигип, тойдун программасын түзүп, өзүң жумушуна так болсоң, мен ойлойм. Ийгиликке жетишет. Чындыгында Эрлан мырза, мен ойлоп жаттым, азыр иш-чаранын ийгиликтин ачкычы бул тамадада деп айтат деп ойлодум да. Негедир айта кетиңизчи. Чындыгында негизи тойдун жүрүшүндө деп атасызбы? Ооба, иш-чаранын 80-90%, 70-80-90% тамаданын колунда болот, тойдун жакшы жүрүшү. Андан кийин албетте артисттерди ырчы, бийчи дегендей. Айта кетиңизчи, азыркы учурда тойлор дагы өзгөчө ушундай заманга ээ болуп өзгөрүлүүдө деп айтсак болот. Тамаданын эң ушундай жакшы биринчи кезекте алдыдагы айта кетсек, кандай сапаттарга ээ болуш керек? Албетте жакшы сапаттарды айта кетсек. Тамадабы? Алып баруучу. Ооба. Алып баруучу, мен ойлойм, эң биринчи таза, убактына так жүргөн, жакшы сүйлөгөн, албетте эфир алдында өзүн алып жүргөн. Ошолор болот эми. Рахмат. Жоңузга рахмат. Жана сиздин командалаш мырза менен бүгүн тааныштырып кетели. Жаныңызда Чыңгыз Калыбек уулу актер мырзабызды тосуп алалы, кол чабуулар. Чыңгыз мырза, кандай жаңылыктар менен бизге келип отурасыз? Биринчи эле саламатсыздарбы? Бизде жаңылыкта Кудай буйрса 10 мартта 9 мартта премьерасы болот. 10 мартта бардык кинотеатрларга чыгат уже. Кинонун аты Кошоматчики деп аталат. Ал комедия болот. Кайсы ролду жаратуудасыз? Абдан кызыктуу болот болуш керек. Себеби дегенде мен буга чейин жалаң мындай олуттуу каармандарды ойноп келсем, бул жакта кичине более-менее комедия жаатында болуп кетти. Сизге дагы ушундай кызыктуу бир эксперимент болду окшойт, э? Жана айта кетиңизчи, актерлукка ушу кызыгуу канча жашыңызда болгондо эле? Мен аны кичинемден десем калп айткан болуп калам. Мен негизи бул профессияга эме келип калгам, мындай случайно келип калдым десем болот. Себеби дегенде мен университетке тапшырып атканда башка факультетке тапшырдым. Андан кийин ортодон менять этип алмаштырып отуруп, анан ушу актерскийге келдим. Башкы максатым алып баруучу болуп кетүү болчу. Андан кийин экинчи курска чейин окудум. Экинчи курста спектакльдерге киришип баштагандан кийин менде желание пайда болуп баштады да. Мен каалап баштадым, актер болгум келет деп. Анан ошо Кудайдын айтканы менен актер болуп калдык. Эң сонун. Эмесе ар бир команданын биздин оюнубуздун алкагында өз аталышы болушу керек. Жана сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Тамада. Тамада. Чыңгыз мырза, кантип макул болдуңуз мындайга? Мен сразу эле айттым. Бул менин сунушум, э? Слышка эмеспиз? Только слышка эмеспиз, сразу айтып атат. Жөн гана Тамада командасы деп койсок болот, э? Макул. Эмесе тең тайлашуучулар менен таанышууга убакыт келди. Мен сол тарабымда Бакас Ырчы мырзабыз, актерубуз отурат. Кол чабуулар. Чындыгында биз Бакас мырзаны биринчи кезекте ушундай өзгөчө клиптер менен, өзгөчө бийлер менен аябай жакшы тааныйбыз. Бакас мырза, айта кетиңизчи, дал ушул идеялар кимге таандык? Кылып аткан артистке таандык. Чындыгында бардык ушул сөздөрдүн, музыканын сөздөрүн, албетте клиптин тартылышын сиз баарын ушу ойлоп тапкансыз. Жок, бул жерде баягы жалгыз тал эч качан дарак болбойт дейт го. Жалгыз эмес, артында команда бар. Профессионал актерлор бар, профессионал режиссерлор бар. Ошолор менен иштеп, чогуу ийгиликке жетели деп аракет кылып жатабыз.
Азаматсыздар. Жана айта кетиңизчи, эмне себептен да ушундай креативдүү экспромтту тандадыңыз деген сурооңузду заткым келип жатат. Анткени азыркы биздин албетте эстрада ырчыларыбызды жана шоу бизнести деги эле байкасак, бардыгы кандайдыр бир ушу Чыңгыз мырза айтып кеткендей олуттуу тасмаларды тарткысы келет. Ошол эле клиптерди дагы аябай олуттуу ушундай бир маани менен тартышат да. Бирок сиздин ушул жагыңыз аябай креативдүү чыгармачылык деп айтсак болот. Эмне себептен да ушул жолду тандадыңыз? Мен бул чыгармачылык жол мондай толук нерсенин ичинде эмес да. Мындай нерседе эмес да. Чыгармачылык бул ар тараптан кете берчү нерсе. Биз ошол сыртын эле көрбөй, ошонун ичинде эмне бар экенин да көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Дагы да айта кетчү нерсе, жалпылап айтканда ошол чыгармачылык мондай нерсе да. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө алдыңыз. Жакшы мааниде түшүндүрдүңүз. Трагедия жагы болот, комедия жагы болот, лирика жагы болот, драма жагы болот. Ар бир артисттин өзүнүн внутренний табияттан жаралган бир таланты болот да. Ошол ар бир адам, жеке эле чыгармачыл адам эмес, ар бир адам өзүнүкүн табыш керек да. Ушул меники экен деп бизде бар го, өзүнүкү болбосо деле меники деп жанталаша бергилерчи. Өзүңүздүн амплуаңыз сизге жагат? Ооба, өзүм амплуам ушул да. Бирок мун амплуа ушул эле меники деп жүрө бербей, башка жагындагы багыттарды ачса болот, аркы чапса болот, бир эле жерден суу кетире бербей. Балким жакын арада сизди башка амплуада да көрө алабыз. Албетте, ал нерсе алыс эмес. Ушул жагын эптеп алалы, анан кийинки жагына өтөрбүз. Жоңузга чоң рахмат. Менин оюмча жакшы мааниде бардыгын түшүндүрүп бердиңиз. Жана бүгүнкү сиздин командалаш айымды тааныштырып кетели. Адина Адилетова биздин блогер айымыбыз жана бардык ушундай жакшынакай катталуучуларга биздин эне блогери деп аталабыз. Азыркы учурда орусча айтканда мамский блог деген аябай популярдуу болуп жатат деп айта алам. Ошол себептен мен өзүм дагы эне катары албетте катталуучумун. Биринчи кезекте, экинчи кезекте албетте ар бир постторду ушундай чыдамсыздык менен күтөмүн. Адина айта кетиңизчи, азыркы учурда биздин жыган гана ушундай апа болгон айымдарга кандай кеңеш бере аласыз? Саламатсызбы? Кичине орусча айтсам дагы, наверное, можно, да, потому что я думаю на русском, и пока буду переводить на кыргызский, это время займет. Мне кажется, надо никогда не винить себя, то, что ты плохая мать. У всех это в первый раз. Мать — это очень так сложно быть матерью, потому что в первую очередь надо думать о себе. Если счастливая мать, то и счастлив ребенок. А мы всегда себя перегружаем, я так считаю. Адинай, эмне себептен дал ушул апаларга байланыштуу блогду ачайын деп чечтиңиз? Это получилось очень неожиданно. Я вела блог еще до рождения ребенка. Мне нравилось снимать себя, общаться с людьми. А потом родила, и это переросло в такое, как сказать, я начала делиться своим опытом для новых мамочек. Жакшы, жоңузга рахмат. Жана байкасаңыздар, бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында өзгөчө ушундай инсандар келип отурат. Жана сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Адинай, бакас? Креативная мама. Кандай деп ойлойсуз, бакасыз? Мама болсо мама да. Я мама, он креативный. Креативдүү эне. Апа. Креативдүү апа деп коелу. Креативдүү апа. Чындыгында аябай жакшы ушундай креативдүү менин оюмча аталышты айта кетейин. Бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында креативдүү апа жана Тамада командасынын ортосунда болмокчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында сөзсүз түрдө жеңишке умтулуунун жигердүү мотивациясы бул Nitra энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын атамекендик эң биринчи өндүрүшү Nitra энергетикалык суусундугу. Nitra, күч кубатыңды башкара бил.
Салт боюнча Халва шоу теледоборун биз тамга жегич оюнунан баштамакчыбыз. Тамга жегич оюнунун эрежеси: ар бир командадан бир киши катыша алат жана биз ар бир командага өзгөчө жашыруун тамганы камтып койгонбуз. Биз командаларга креативдүү жана ойдон келбеген суроолорду узатмакчыбыз. Сиздердин бардык жоопторуңуздар дал ошол жашыруун тамгадан башталышы керек. Түшүнүктүү. Азыркы учурда чечип алыңыздар. Тамада биринчи баштайбы же креативдүү апа баштайбы? Тамадалар баштасын. Креативдүү баштасын. Чечишиңиздер азыр. Бул жакта жалгыз айым турат, ошол жака бердик. Биз бердик. 1, 2, 3. 1, 2. Тамадалар баштайт окшойт, айтып кетейин. Эмесе Тамада командасынан азыркы учурда сиздерге суроо: Чыңгыз же Эрлан, кимиңиздер биринчи баштайт? Ким жооп берет? Эрлан мырза, албетте Чыңгыз мырза кандайдыр бир суроого жооп таппай калса жардам бериңиз. Азыркы учурда биздин Тамада командасына К тамгасы берилет. Кеттик. 1,5 мүнөт убактыңыздар бар, эң негизгиси сөздөр кайталанбашы керек. Убакыт кетти. Кенгуру балдарын каягына көтөрүп алышат. Куржунга. Самолет эмнеден жасалган? Кытайда. Шашлык жасаган жайда эмне жесе болот? Коон жесе болот. Анджелина Джоли кайда жашайт? Кытайда. Күрүч кандай түстө? Кызыл. Чаяндарды ким ойлоп тапкан? Кытайда. Кайталанса болбойт. Чаяндарды ким ойлоп тапкан? Корейстер. Чайга эмнени кошсо болот? Кант. Кафель көбүнчө кайда коюлат? Кыргыздардын үйлөрүндө. Сүрөтчү эмне менен тартат? Кист менен. Филармониянын директору эмнени кыялданат? Канаттуу. Кир жуугуч машина эмне кылат? Кир жуйт. Президенттин бөлмөсүндө эмне кылууга болбойт? Комуз четкен болбойт. Дельфиндер эмне жөнүндө ойношот? Кит жөнүндө эле өткөн. Камчыны ким ойлоп тапкан? Кыргыздар. Нотариусту кайдан тапсам болот? Киевский көчөсүнөн. Контрабас деген эмне? Контрабас. Контрабас деген эмне? Контрабас. Кайталган болбойт. Контрабас деген. Сиз кайталган. Кумурскалар кайда жашайт? Кабыл. Кумурска кайда жашайт? Казакстанда. Шоро Германияда эмне деп аталат? Кыргыздар четкен. Кайталанбайбыз. Шоро Германияда эмне деп аталат? Кинчу деп аталат экен. Печеньени ким ойлоп тапкан? Печенье ойлоп тапкан. Убакыт бүттү. Кол чабуулар, жакшы жыйынтык. Эрлан мырза, кайсыл суроо эсиңизде калды? Ох, Кумурска кайчак ташайт деген. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Президенттин бөлмөсүндө эмне кылууга болбойт? Комуз четкен болбойт экен. Чындыгында ким билет деген суроону мен дагы өз өзүмө узата аламын. Азыркы учурда келиңиздер, тең тайлашуучуларга кезекти берели. Азыркы учурда биздин креативдүү жана апабызга кимиңиздер суроолорго жооп берет? Мен жооп берсем эмне болот? Байнесе, азыркы учурда Бакас мырза суроолорго жооп берет. Адинай, албетте, орусча болсо дагы жардам берсе болот. Кабыл аламын. Азыркы учурда сиздерге Б тамгасы берилет. 1,5 мүнөт убакыт биздин креативдүү апа командасына. Убакыт кетти. Таблеткаларды ким ойлоп тапкан? Бонапарт. Пенсияңызды кайда катасыз? Банкка. Кыздар семирүү үчүн эмне жешет? Банан. Аламдын кожоюну ким? Бапам. Сыналгыдан эмнелерди көрөсүз? Баарын. Плоскогубцияны кайдан тапсам болот? Багаждан. Курчак театрына эмне керек? Боулинг. Зынды ким ойлоп тапкан? Бактияр. Чатырлардан эмне тамчылап жатат? Бадыраң. Футбол команданын аты? Барселона. Таксисттер эмнени укканды жакшы көрүшөт? 500 сом. Маданият министрлиги эмне кылат? Баарын кылат. Скутерге мингенди ким үйрөтө алат? Папай. Корица деген эмне? Неме да деген. Бангладеште жашайт. Эртең мененки тамак кайсыл жерде даярдалбайт? Баняда. Автоунага май куюу идеясы кимден чыккан? Биздин. Биринчи кыргыз роботунун аты? Бактияр. Фотокопияны ким ойлоп тапкан? Бенадор. Сумканы кайдан сатып алсам болот? Базардан. Тамада эмне тууралуу ойлонот? Тамада эмне тууралуу ойлонот? Баарын ойлон.
Кайталанбаса болбойт. Баксы жөнүндө. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Кандай деп ойлойсуздар? Тамада эмне тууралуу ойлонот экен той учурунда? Тостолду азайтсам болот. Эрлан мырза, чындыгында бакс тууралуу ойлоносуздарбы? Кабыл алабыз, эмесе тамга жегич оюнун дароо эле жыйынтыктап алалы. Бизде биринчиден болуп Тамада командасы оюнубузду ачып берген жана 18 суроого жоопту узатты. Тең тайлашуучулар Креативдүү апа командасы болсо 20 суроого жооп узатты. Кол чабуулар 1 халва балды азыркы учурда биз Креативдүү апа командасына ыйгармакчыбыз. Кийинки биздин сүйүктүү оюндарыбыздардын бири Ким бул оюну болмокчу. Ким бул оюну? Бул оюнга 2 кишиден катышмакчы жана бирөөсү үйдө отурат имиш деп коюлду, экинчиси болсо конокко келди. Бирок кандайдыр бир эс кесипке ээ болуп. Дал ушул кесиптер биздин экранда пайда болмокчу. Ар бир командага 1,5 убакыт берилет жана дал кесипти көрүп жаткан биздин катышуучубуз командалашына ким экендигин аны атабастан түшүндүрүп берүү керек. Эмесе азыркы учурда бул оюнду биздин Креативдүү апа командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле оң тарабында бакасы олтурат, дал кесиптерди тапканга аракет салат, Адинай болсо түшүндүрүп бермекчи. Команда даярбы? Даяр. 1,5 мүнөт убакыт биздин Креативдүү апа командасына берилет. Анда эмесе убакыт кетти. Ата мекен. Кыргызстан. Жок. Согуш. Жардам. Тез жардам. Түшүндүрүп бериңиз. Дал ушул киши ушундайга ээ деген. Вот так вот, да, можно. Армия. Армияга барат. Эркек балдар. Сиз айтыңыз да. Гимн. Армияга барат. Как их называют? Джокерлер. На русском. Азамат, солдат, кийинки сөз. Это же перевести нельзя, да, на кыргызский? Жок, болбойт. Джейт. Джейт. Кафеде. Не. Тамак. Джейт. Палочкаларга саят этти. Шашлык. Гимал. Шампур. Гим, кесип. Шаш. Эмнени жейсиңиз? Палка саят. Кесипти кийинки сөзгө Вилка. Шашлычный. Кесип. Кыргыздардын баары Россияда. Гимал. Мигрант. Азамат сөз. Всё? Түшүндүрөбүз. Опять же, солдат, только выше званиями. Еще. Полковник. Дагы. Майор. Убакыт бүттү. Бул жакта чындыгында дагы мен жардам катары айтып кетейин, экинчи командага жардам катары. Бул биздин сөздөр кандайдыр бир кесипке ээ адамдар. Мисалы, буга чейин албетте сиз шашлык деп туура таптыңыз, бирок аны жазып жаткан кишини биз шашлычник деп атап коебуз, бирок ага карабастан ал сөздү кабыл алабыз. Азыр болсо тең тайлашуучуларга кезекти берели. Ким бул оюнун азыркы учурда биздин Тамада командасы улантууда. Эрлан менен азыр Чыңгыз көп сөздөрдү табууга аракет салат. Туурабы? Туура. 1,5 мүнөт убакыт азыркы учурда биздин Тамада командасына бермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Кыздар көп барат ушул жака азыр. Бишкекте шаарда көп кишилер. Сулуулук салам. Жок. Кандай десем, динге тиешелүү эмес нерселердин бири. Кыздар бар. Дискотека? Жок. Клуб? Жок. Кандай десем, кийинкиси. Бизди жолдон тосот машина деп атканда. ГАИ? Кабыл алабыз. Азыр ушул кишилер жакшы акча тауып атат. Кандай десем, программисттин бир түрү. IT? Кесип. IT кесиби? Айтишник кабыл алабыз. Кийинкиси. Айтып салдык, кийинки сөздү коебуз. Спорттун бир түрү. Күрөш эмес. Бокс? Дагы. Кикбокс? Дагы. Карате? Дагы. Кыздарда көппү? Жок. Көкбөрү? Жок, дагы. Спорттун бир түрү айтып жатам. Бокс деп айтып. Бокс, карате, күрөш, плавание.
Да. Фитнес. Да. Ийгисе. Кесін сұрап жатшы. О, біз машинаны бар бояп отқан жер. Машинаны бар бояп отыз краска. Машинаны бар бояйбыз ғой. Ким бояйт екен? Машинаны кімдер бояйды? Адам бояйды. Машина бояп отыр. Покраска. Ошонун кыргызчасы. Орысшасы эле кетириптүү де жана. Жоқ, бұл жақта кесіпті айтышыңыз керек. Кесіп. Уақыт бүттү. Айтыңыздар, чемне болуп кетти деген суроо сатым келчү. Сиздерге биринчи команда жакшы жардам берди деп айта аламын сиздерге көргөзүп. Сен бирisi тайзырлар келди. Кайсы Жудо. мен Эрлан мырзага суроо заткым келип жатат да. Биринчи сөздү ушунчалык өзгөчө кылып түшүндүрүп бердиңиз да. Ал жака кыздар көп барат. Азыркы заманбап учурунда кыздар деп динге байланыштуу эмес деп. Сыйкырчылар бар. Сыйкырчы, орусча айткандай фокусник десек дагы болот. Дал ушул сөздү камтылган болчу, бирок тилекке каршы ал сөздү таппай калдык. Эмесе дегенде эле түшүнбөдүм. Ким бул оюнун жыйынтыктап алалы? Биринчиден болуп креативдүү апа командасы 3 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Жана экинчи биздин командабыз, Тамада командасы 2 сөздү туура тапты. Азыркы учурда дагы бир халва бал биздин креативдүү апа командасына берилүүдө. Жыйынтыкта 2-0. Алдыда бизде мындан дагы сүйүктүү бир оюндарга өтмөкчүбүз. Бул жакта бизге ишенимдүү досубуз жана сүйүктүү гаджетибиз, ылдык телефонубуз керек болмокчу. Алло, доске деп биздин оюнубуз аталат. Алло доске оюну. Эмне себептен алло доске анткени кандайдыр бир окуяга туш болуп калганда биз албетте кыйын окуяга десек досубузга чалып жана көмөккө чакырмакчыбыз. Дана биз дал ушул мындайча айтканда ушуга байланыштуу биздин оюнубуз жаралган. Ар бир командада бир киши албетте жакын досуна чалмакчы, бирок анын аты албетте телефондун арасында тең тайлашуучу тандамакчы деп айта алам. Албетте биринчи тамгасын ар бир команда бири-бирине жашыруун тамга бермекчи, андан кийин досуна дар бир катышуучу чалмакчы. Биздин экранда ал досторго өзгөчө суроолор даярдалган. Ар бир командага 30 секунд убакыт берилет жана сиздердин жардамыңыздар бул жакта кереги жок, мүмкүнчүлүк берилбейт. Эң негизгиси досуңуздар дал туура жоопту тандашы керек. Досуңуздун жообун биз кабыл алабыз. Биринчиден бири-бириңиздерге тамга берип коюңуздар. Тамада биздин креативдүү апа командасына кайсы тамга бересиздер? Бизбе? Я. Албетте, мен оюнча кыргыз ушу аттар аз болуш керек я тамгасына. Оңоюраак бир тамгадан. Оңойлуу берели. Т. Т тамгасы. Сиздерге Т тамга берилет. Сиздер дагы албетте креативдүү апа тамадаларга бизди тамга берип коюңуздар. Н тамгасы берилет. Буга чейин оюнду креативдүү апа баштаган эмесе, азыр тамадалардан биринчи баштамакчыбыз. Сиздерге Н тамгасы берилди, телефонду алып, Н тамгасында кимиңиздердин ушу жакын досу бар экендигин издесеңиздер болот. Жана эгерде даяр болсоңуздар, албетте чалып баштасаңыздар болот. Чыңгыз, Эрлан, көп эле экенби? Бир эле киши чалат, бир эле киши. Бар бекен? Т тамгасы берилди. Албетте азыр креативдүү апа издей берсин. Эрлан, Чыңгыз таптыкпы? Таппай атабыз. Таппай атабыз. Н тамгасына бирок менин оюмча көп эле кыргыз аттары бар. Кыргызстанда жоктордун баары эле Н экен го. Балким вакасы атайын Н тандаган окшойт. Бар экенби? Бир эле Ныдан бири бар экен, жакыныраак бирөө алда. Чалып көрөлү, ким экен ал? Той эси экен да, качасак бул келат го. Той эси? Чалып, мен азыркы учурда эфирдемин деп айтсаңыз, мен эч нерсе болбойт болушу керек. Кандай да эле сизди чакырган адамдар кантип сизди унутуп калсын? Кээ бирлери той бүткөндөн кийин болду чыгып чыкты. Тамада мырза табасы керек. Жокпу? 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 Ныдан жок болот. Табылбай жатат. Анда бул жакта бар, мен да бирөөгө чалайын эми. Макул Эрман, байкап көрүңүз. Ошого чалып көрөлү эми. Бирок бул кыз эмес, эркек бала да. Аты? Негизи Аскар да.
Бирок номери Нурдай деген кызга албетте камерага Нурдай менеджер деп сакталып турат. Чалып албетте динамикти күйгүзүп чалып берейинби же утулуп калыпмын дагы мен мен чалып анан микрофонго жакыныраак коюңуз. Хотя бы могу эме бисмилла уят кылууга жооп берем. Чалып баштайбыз. Громкий коюн. Ооба. Гудок кеткенден кийин биздин экранда суроо кетмекчи. Микрофонго жакыныраак кылып коюңуз. Суроо кетти. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсың Аскар ака? Yaxshi, Karaköl'de gitmeden taşına oğulları. Сүйлөшүп аласыңбы? 30 секунд мен азыр могу Халва шоу деген программадан чалып аттым эле. Kimde bu ite şavat bölüm? Программадан чалып аттым эле дем азыр. Бир программадан. Программа? Ооба. Бир суроо бермекмин ошо суроо. Бир суроо бермекмин ошо суроого жооп берип койчу суроончу. Oğuz'a vermamıza geçiriz. Аха. Кыргызстанда тарыхый мааниге ээ канча эстелик бар дейт? А 4000, Б 5000, В 3000. Кайра суроону кайталайынбы? Kaytalasam. Кыргызстанда тарыхый мааниге ээ канча эстелик бар дейт? Батырактан вакытыбыз. А 4000. А 4000, Б 5000, В 3000. 3000 görmüş. Bismillah. Кабыл алабыз жоопту. Рахмат. Вы деп азыркы учурда биздин досубуз айтып кетти. Досуңуздун аты жөнүн дагы бир жолу айтып коюңуз. Аскар. Аскар. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда тарыхый маанигеге канча эстелик бар? Канча эстелик бар сиңиз мырза? 4000 деп ойлойсуздар, э? Аскар дагы буга чейин айтып кетти да, Кыргызстанда тарыхый мааниге эстелик аз депчи. Тең тайлашуучулар Бакас, Адинай кандай деп ойлойсуздар? Бул суроонун бизге тиешеси жок го дейм, э? Биз өзүбүз жашабайбыз дебесизби, Бакас? Кандай деп ойлойсуз? 4000 деп ойлоп жатабыз, э? Точно мата жооп барбы? Ооба. Точно бар жооп. Ооба. 3000. 3000 деп ойлойсуз. Азыр биз болсо Аскар мырзанын гана жообун кабыл алабыз. Жана жооп. Республиканын аймагында тарыхый маанидеги 5000ден ашык археологиялык жана архитектуралык эстеликтер бар. Бирок Аскар мырзага биз ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, кол чабып коелу. Аскар мырза бизди көрүп калса. Чындыгында байкасак тарыхый мааниге ээ эстеликтер абдан көп. Биз болсо тең тайлашуучуларга өтөлү. Сиздерге Т тамгасы берилген. Контактлардын арасында барбы экен? Есть один. Ну, звони тогда. Ким бар экен? Адина. Тикеля деген досум. Чын аты? Чын аты? Чала берейин. Чала берели. Алса экен, эми сөйүп салбай. Сразу айтып каналда чалып атам деп сразу өзгөрүп кеткен. Алло, Нурс, привет. Эй, мен Сача, Халва шоудан чалып атам. Срочно бир жоопко жооп бересиң, э? Нормально только. Ne жоқ па? Кыргызстанда канча тоо чокулары бар? А 74. Қандай дедің? Кыргызстанда канча тоо чокулары бар? А 74, Б 70, В 78. Акылды. 74, э? Точнобу? Хорошо. Кабыл алабыз. Давай. 74. Тикелянын чын аты Нурс болғанда. Нурс ким болот? Аяшмын. Аяш. Жакшы. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Тоо чокулар. Ага ишенип, мен деле 74 деп берейин. 74. Бакас, сиз кандай деп ойлойсуз? 78ден ашык. 78ден ашык. Тең тайлашуучулар. 70 деп коелу. Биз Кыргызстанда жашабайбыз дебесиздер. Бизге таандык эмес бул суроолорду. Чындыгында Кыргызстанда канча тоо чокулары бар деген кызыктуу суроонун туура жообун билип алалы. Кыргызстанда бийиктиги 4000 метрден ашкан 29 тоо чокусу жана 3000 метрден ашкан 45 чоку бар. Жооп 74. Кол чабуулар. Нурска биз ыраазычылык билдирмекпиз. Азыркы учурда келиңиздер. Бизде алдыда дагы оюндарыбыз көп. Ошондуктан биринчи кезекте тамадаларга айта кетейин.
чамданыңыздар, кууп жетүүгө аракет кылыңыздар. Алдыда дагы мындан көп оюндарыбыз бармакчы. Эмесе биз бир халва балды Аладоски оюнубузда креативдүү апага ыйгарабыз. Жыйынтыгында 3-0. Азыркы учурда биз албетте Тамада командасы чамданыңыздар жок, дагы оюндарыбыз көп. Ошол себептен кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Азыркы учурда жаныбарларга байланыштуу оюнга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарды тап. Жаныбарларды тап оюну. Бул оюнубузда эки команданын катышуучуларында жаныбарлардын анын чыгарган үнү боюнча алардын аталышын табышы керек. Эгер команданын мүчөлөрүнүн ушу жаныбарлары табып калса, алардын өзгөчө баскычы бар. Мисалы Тамада командасынын колунда ошондой сүйкүмдүү биздин курт кумурскабыз. Жана сол тарабыбызда креативдүү апа командасында ксилофон. Музыкага байланыштуу албетте ушундай аспабыбыз. Жана баштоо үчүн албетте өзүңүздөрдүн дабышыңыздарды биз ойлонуштуруп койдук. Эгерде сиздер биздин студияда чыккан үндүн жаныбардын аталышын таап калсаңыздар, бул баскычты басасыздар. Биринчиден болуп албетте баскан команданын жообун биз укмакчыбыз. Үндөрдүн ирети боюнча биз угабыз. Жана келиңиздер, биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Бака. Азаматсыздар, бака, кол чабуулар. Сыналгыдан биз бакандагы кебетесин көрө алсак болот азыркы учурда. Эмесе экинчи жаныбарга өтөлү. Маймыл. Азаматсыздар, маймыл. Үчүнчү биздин жаныбарга өтөлү. Чымчык. Жооп туура эмес. Чыйырчык. Жооп туура эмес. Келиңиздер, дагы бир жолу угалы. Мышка. Мышка. Жооп туура эмес. Кайра. Дагы бир жолу угабыз дейт. Жарганат. Азаматсыз. Кантип таап алдыңыз жарганат экенин? Чипылдап баштады го. Ну, почти летучая мышь. Эң сону жок, жарганат менен чычкандын айырмасы өтөлү зор деп айта аламын. Канаты болду. Келиңиздер, төртүнчү биздин жаныбарыбызга өтөлү. Аю. Жок. Арстан. Жооп туура эмес. Колборс. Жок, дагы бир жолу угалы. Лось. Жооп туура эмес. Буйвол. Жок. Африка жана Азияда таралган 5 түрдү камтыган эквиттердин бир түр тукуму. Негизги айырмалоочу өзгөчөлүгү мурдундагы Носорог. мүйүз. Носорог. Мансарок. Жетишпей калдык. Баскыч чечип алды. Азаматсыздар. Чыңгыз. Бул жакта куучулуктагы ойноп кеттик деп атабыз азыркы учурда. Биздин акыркы жаныбарыбызды угуп коелу. Креативдүү апа. Бүркүт. Азаматсыздар, бүркүт, кол чабуулар. Сиздердин жообуңуздарда бүркүт беле? Ооба. Жакшы. Эмесе жаныбарды тап оюнун аябай эле бат бүтүрүйдүк десек болот. Азыркы учурда жыйынтыктайлы креативдүү апа командасы 2 жаныбарды туура тапты. Тең тайлашуучулар Тамада командасы болсо 3 жаныбарды туура тапты. Бир халва балды биз Тамада командасына ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 3-1. Азыр кууп жеткени Тамада шашылып жатат. Кийинки оюнубуз болсо дүйнө жүзүндө чындыгында бардык адамдар жактырган оюндардын бири крокодил. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча үн чыгарбастан, сөз чыгарбастан, албетте кыймыл менен өз командалашына биздин экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүү керек. Эң негизгиси ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Команда канчалык көп сөз тапса, албетте бир халва балга ээ болмокчу. Сиздер байкагандай эле бул оюнду азыр креативдүү апа командасы ачып бермекчи. Даярбызбы?
Жана негизги эрежелердин бири бул объект, албетте бул сөз биздин студиябызда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен көргөзүү болбойт. Аны дагы түшүндүрүп, кыймыл менен көргөзөбүз. Түшүнүктүү. Команда даяр, 1,5 мүнөт убакыт, креативдүү АКП командасы крокодил оюну анда эмесе баштадык. Коён. Мышка. Жок, азыркы учурда туура тапкан жокпуз. Көргөзөбүз. Мышка. Чычкан. Крыса. Азаматсыз. Штаны. Мышцы. Тело. Кожа. Тело. Нога. Кожа. Ляжки. Голень. Окорочка. Курица. Нога. Кушают ее. Джейви. Голень, окорочка. Эт. Азаматсыз. Дрель. Мотоцикл. Самокат. Сонун. Ангел. Сердечко. Купидон. Сердце. Ангел. Купидон. Жумуртка. Лак. Тырмак. Боёк. Маникюр. Поцелуй. Макияж. Зеркало. Кабыл алабыз. Мен. Кол менен көргөзүңө болбойт? В смысле? Актрис. Не деп койчу, мен ким билем. Кыз. Вакыт бүттү. Жакын келдиңиз. Кыз деп албетте аял аттуу сөзү болчу. Чындыгында биринчи кезекте телекөрүүчүлөргө айта кетели, биздин студияда жайгашкан конокторубуз бири-бирин таанышпайт. Бирок ушу биздин креативдүү АП командасынын байланышы аябай күчтүү экен деп айта аламын. Чындыгында аябай жакшы түшүндүрмө болуп кетти. Жакшы жыйынтык. Азыр болсо тең таялашуучулар канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрөлү. Экинчи биздин крокодил оюнубуздун албетте тамада командасы улантууда. Азыркы учурда бизде Чыңгыз мырзабыз сөздөрдү түшүндүрүп бермекчи, үн чыгарбастан, сүйлөбөстөн. Эрлан мырза болсо тапканга аракет салат. Даярбызбы? Утулганга даярбыз. Анда эмесе, кеттик. Молоток. Ой, таш. Кийинкисин сурап жатышат. Самокат. Мотоцикл. Велосипед. Велосипед, мотоцикл. Дагы эмне? Скутер. Азаматсыз. Көргөзөбүз. Не? Кийинкисин сурап жатышат. Ой, эме. Лыжа. Эме коньки. Ой. Мен деп койчу эле, чыдатам. Лыжа, коньки, сноуборд. Экинчи биздин сөзүбүз. Сумка. Су, челек. Кабыл алабыз. Айнек, күн. Шторы. Вакыт бүттү. Аябай жакшы түшүндүргөнгө аракет салды деп айта аламын. Бирок акыркы сөз оор болуп калды окшойт. Жада калса Бакас мырза күлбөйдү десек болот. Чындыгында жакын келиңиздер. Оор деп айта албаймын. Биринчи сөз мисалы эң эле жеңил сөздөрдүн бири болду. Мык болчу. Чаканы таппай калдык. Суу алып жатты окшойт деп ойлоп жатамын, Чыңгыз мырза. Жана павлин сөзүн кийинкисине өтүп кеттик. Чындыгында павлиндин эң ушул жакшы артыкчылыктардын бири анын куйругу деп айта алабыз. Жакшы, балким көргөнсүз.
Балким аракет салсаңыз командалаш тапмактыр деп ойлоп жатамын. Азаматсыздар, жыйынтыктайлы крокодил оюнун. Азыркы учурда бизде Тамада командасы крокодил оюнунда 3 сөздү туура тапты. Тең тайлашуучулар Креативдүү апа командасы 7 сөздү туура тапты. Азыркы учурда 1 халва балды биз Креативдүү апа командасына кармакчыбыз. Жыйынтыгында 4-1. Эмесе жыйынтыктоочу Озумдан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Самолет. Самолет. Баштайлы. Нормально, да? Вы сочуда элек. Мол өтте астат кене. Өрү Өрү жок эле мен жок коймусуз. Расслабляющий эле узгу. Канкыт. Эчтеке көбүз боло алчыбыздар. Биздин эң оор оюндардын бири деп айта аламын. Аталышы Озумдан окуу. Азыркы учурда команданын бир катышуучусу наушник тагынып, эч нерсе укпастан, албетте командалашы айтып жаткан сөздөрдү табышы керек. Командалашка ал сөздөр биздин экранда чыкмакчы жана ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Азыркы учурда Озумдан окуу оюнун бизде биринчиден болуп Тамада командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Чыңгыз наушникти алып дароо даяр олтурат. Команда даярбы? Даярбыз. Наушник тагынабыз. Музыка бизге чейин угулуп жатат деп айта аламын. Анда эмесе убакыт кетти. Батут. 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 Маршрут. Батут. Маңкурт. Батут. Кийинкиси. Тырмак. Тырмак. Ыкма. Тырмак. Тырмак. Кийинкиси. Спирт. Чырпык. Спирт. Чыпыргы. Спирт. Эмне? Спирт. Шприц. Спирт. Спирт. Кийинкиси. Рэп. 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 Геп. Рэп. Рэп. Геп. Рэп. Кепка. Рэп. Жеп. Рэп. Кийинкиси. Лампа. 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 Кампа. Лампа. Кампа деп атады. Лампа. Жалпак. Кайра. Кийинкиси. Жаным. Ушун точно атап болчу. Жаным. 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 Жакын. Жаным. Жакып. Жаным. Жатып. Кийинкиси. Ой, ё-моё. Киндик. Киндик. Кыш. Киндик. Жылкы. Киндик. Жыл. Убакыт бүттү. Чыңгыз кете бербейли. Репетицияда жакшы эле тоотподуң беле. Репетициядан жакшылар сөздөр болчу. Эмне деген сөздөр эле? Киндик. Келиз, мен окуп кетейин, аябай эле оңой сөздөр болчу деп айта кетейин. Батут, албетте артикуляцияга дагы ылайыкталган сөз. Тырмак деген сөз болчу, спиртти сиз таптыңыз. Рэпке аябай жакын келдиңиз, жана лампа сөзүнө жакын келдиңиз. Жана жада калса, азыркы учурда Эрлан мырза айта кетти, бул сөздү табышы керек. Жаным деген сөздү биздин режиссер камтып коюптур, бирок таппай калдык тилекке каршы. Эмесе кезекти азыркы учурда биздин тең тайлашуучуларга берели. Озумдан окуу оюнун азыркы учурда Креативдүү апа командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле бакас даяр олтурат, наушник тагынып алып, Адинай болсо, албетте сөздөрдү артикуляция менен айтып берүүгө даяр. Команда анда эмесе кеттик. Билет. Билет. Баллон. Батут. Баллон. 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 Тумар. Тумар. Тумак. Тумар. Кумат. Тумар. Хайп. Хайп. Рам. Хайп. Дам. Хайп. Ладно, следующий. Штанга. Штанга. Чата.
Штанга. Дальше. Самсы. 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 Сы. Чиканак. Чиканак. Нак. 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 Классика. 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 Следующий. Не угадайте. Все. Уақыт бүтті. Бақа студияға шеңіз. Жыйынтыктоого убакыт келди. Буга чейин Озундан окуу оюнунда бизде албетте Тамада командасы биринчиден болуп, бир сөздү туура табып, тең тайлашуучулар 2 сөздү тапкан. Ошондо 1 калга балды биз креативдүү апа командасына ыйгардык. Жыйынтыгында 5-1 таза жеңиш деп айта аламын. Кол чабуулар сиздерге биздин демөөрчүлөрүбүздөн ушундай өзгөчө белектерди таратмакчыбыз. Албетте активдүү катышууга дагы биздин кичинекей болсо дагы белектерди кабыл алып коюңуздар. Тамада командасы. Кандай дейсиз? Буларды мен алып албаймын, албетте сиздерге барыңыздарга. Азыр болсо телекөрүүчүлөрдү дагы бир жолу тааныштырып кетели бүгүнкү конокторубуз менен. Эмесе Тамада командасында бүгүн Чыңгыз Калыбек уулу жана Эрлан Аттакуров келип кетишти. Кол чабуулар. Сол тарабында бизде креативдүү Бакас Адинай апа деп айта кетейин. Кол чабуулар. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз, жөн гана кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.